Bir kumalak bir karın maydı çiritet degендей, kээ бир судьялардын мыйзамсыз аракеттери жана этикага каршы жүрүм турумдары жалпы сот системасынын аброюна көлөкө түшүрүүдө. Мисалга алсак, жакында эле Октябрь райондук сотунун судьясы Жаркынбек Кыдырбаевге байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан маалымат коомчулдукта терс пикирин жаратты. Ал сот отурумунун катчысына ыплас мамиле жасагандыгы үчүн кылмыш иши козголду. Дагы бир мисал. Ош облусунун Өзгөн райондук сотунун судьясы Ниязбек Калматовдагы арыз бергени келген жаш келинге ыплас мамиле кылгандыгы үчүн судьялар кеңеши судьянын жүрүм турумунун кынтыксыздыгы боюнча талаптарды бузгандыгы үчүн ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу түрүндөгү тартип жазасын колдонду. Айрым судьялардын пара менен кармалып, тергөө иштери жүрүп жатканы сот системасынын кадыр баркына чоң залал келтирүүдө. Ал эми мындай көрүнүштөр коомчулдук арасында сотторго карата терс сын пикирлердин күч алышына түрткү берип жатат. Ошондуктан айрым судьялардын сот кызматкерлеринин мыйзамсыз иштерге барып жатканына областык, райондук соттун төрагалары сиздер да моралдык жактан жооптуу экениңиздерди унутпаңыздар. Анткени бул сиздер тарабынан бул багытта жетиштүү деңгээлде алдын алуу иштери жүргүзүлбөй жатканынан кабар берет.